ошо эжем айта берет да. Ошончо жигиттер подход кылат. Эмне албай койдуң жинди, эмне албайсың сен гүлүн, эмнеге ыргытып бересиң дейт. Бирөө заправкага гүл алып келиптир да, мынандай бүкөттөчү мен тааныбайм дейт. Бетиде угуриси бар экен. Эми кандай десем болот? Угуриси бар, эми тазаласа болот. Бирөө мага жакпады да, ар бир адамда, ар бир кызды вкусу болот да, достор. Мен акча үчүн жүрбөйм да, зачем кереги бар мага? Мага жагыш керек, достор. Мен акчаны башыма тартам, өзүм акчам өзүмө жетет, Кудайга шүгүр. Кудайыма миңде миң шүгүр. Өзүмө акчам, үй жайым бар, өзүмө жетет. Менин атым өзү Тахмина, дос. Чында мага жагыш керек, бүтүр албети жагыш керек. Мен не кылам, как папала кылып таанышып, аны да убактыны кетирип айбак кушту да. Өзүмдү мен алдаймбы? Алдагым келбейт мени. Кээ бир кыздар может быть алдап жүрө берсе керек, кээ бир адамдар, кээ бир кыздар акча үчүн майли подаркасын алып жүрүп, мага керек эмес, подарка да керек эмес, башкасы да керек эмес. Мага жакса болду. Мага жагыш керек. Главный мага жагыш керек. Эми байкуш баланы да алдагым келбейт да. Жаккандан кийин сүйлөшкүм келет да, мындай сааттап сүйлөшкүм келет жаккан адам менен. Эми мен билбейм, мен сүйлөштүм, уже унутуп кеткен. Менде жок мындай сааттап сүйлөп, башым ооруткум келбейт. Чын да, болгон чучук менен сүйлөшкүм келбейт мени. Жолуну билбесеңиз, мени көтүмө чукулап жүрүп өтүп кетесиз. Чукулай бериңиз. Сиз мына 2024-тө чукулагансыз, 2025-те чукулап жүрүп өтүп кетесиз. Дальше 2026-га эсен аман жетип аласыз. Мен ишимди кылып жүрө берем. Адам биринчи башты иштетиш керек да. Акча жок дейсиңер, акча бар, иштесеңер любой жакта үйдө отуруп деле, мына мен үйдө отуруп деле акча иштеп калам мен. Керек болсо. Биринчи өзүңүз үчүн жашаңыз. Зато Кудайым буйрса, азыр элдер сүйлөсө сүйлөй берсин. Может быть мени жалап дейт, может мен өзүм билем, бир Кудайым билет. Зато эртең күнү бир-эки жердин баштыгы болуп олтурам буйрса. Зато көп адамдарга жардамым тиет. Эгер кафе ачсам, көп адамдар иштейт. Зарплата төлөйм аларга. Буйрса, иншаллах, Аллах таалам ниетиме жеткизсин. Дуа этем, отурсам, дуа этип атам. Иншаллах насип этсе, мына жаңа бизнеси мына жок дегенде 20 күндө башталат, иншаллах насип этсе. Ишимди ям кылып атам, спортко ям барып атам, тамагымды ям бышырып атам. Сен мага окшогончо чичип коесуң, сен мага окшобо да чичип коесуң. Эркек башың менен чичип коесуң. Кысып отур, одан көрө жогуңду алдың деген үмүттөмүн. Издачыңды кайтардым деген үмүттөмүн, Кудайым буйрса. Эми кайтып келбейсиң деген үмүттөмүн. Чочогушка наракта туруп алып эле чочок матата дей беречи, баланы бак, таштап кеткен балдарыңды. Сасык. Наракта туруп алып эле матата деп мага жазасың да. Таштап кеткен балдарың бак, атасыз калган балдарыңды. Чачача бачача деп мага кирип алып. Кысып отур болду. Чында кысып отурушпайт дагы, татата колуңдан көтүңө бир тепсе азыр 500 сом түшөт экен, көрөм, түшпөйт. Кысып отур бол, потолокко карап отурасың азыр. TikTok'та ачып алып, эдин сага зорго апа акча бериңчи, эдинси салып алайын деп. Кысып отур болду. Мени билбейт дейсиңби? Сендей жалкоо балдарды мен билемин. Жалкоону апасына, акчасына, пенсиясына жашап жаткан адамдарды толуп турасын билип атам мен. Одан көрө бакпайсыңарбы, силер эмне үчүн тууду, апаңар? Баккылар, апаны багыш керек, ата энени. Эркек чочок барбы? Чочогушкаң барбы? Бак, ата энени бак. Ата эне сени төрөп койду. Мени төрөп койдуңуз, мени жакшы окууга бербедиңиз, деп ата энеге жизнь андай кылышка миндеттүү эмессиң сен. Сен багышка миндеттүүсүң. Ата энең сени не туудубу? Чоңойту, сен эми бак, каерден акча тапсаң бак. Чочокту саган бердиби? Бак эми. Бага албайсыңбы? Ар кимге комментарий жазбай кысып отур.